Саламатсыздарбы, мен Ысыкөл Кыргыз Бемет аттуу дилбарамды айтып берем. Кадыров Ержан, 9 жаштан, балыкчы шаары. Ысыкөл, сени сүйдүм, сени ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым, күнүмдүн ичкен судай берекеси, өзүңдүн бир көйкөлүп ыры алганың. Ысыкөл Кыргызстандын ак бербети деп бекер айтып болсо керек. Илгери Манас атабыз Алтайдан аттанып чыгып, Кошойго жолукканы келе жатып, Ысыкөлгө туш келип суктанып мындай дейт: береке экен, бенде көрчү жер экен, жер дегенде адамды кан кылуучу жер экен. Жаныбарым Ысыкөл, жер соорусу турбайбы, жер деген киши тунбайбы, мындан соң жер болбос, мындан соң көл болбос. Анысы кандай, Ысыкөлүбүз жайы кышы кооздугун жоготпой жашап келе жатат. Мен Ысыкөлдө туулуу өскөнүмө 1000 мертебе таазим этем. Ысыкөл жөнүндө көптөгөн уламыштар, жомоктор айтылып келген. Азыркыга чейин уламыштарга ишенсек, Ысыкөлдө улан жанарсан таш шамалы согуп турат. Жана ошондой эле Ысыкөл жөнүндө көптөгөн акындар шедевр ырлары жаратып келген. Ысыкөл космостон көз болуп көрүнөт экен. Ким билет, балким бул Алла Тааланын берген касиети. Ысыкөлдөн көп кыргыз элибизге таанымал инсандар жана эстрада жылдыздары чыгып келген. Ысыкөл Манасчылардын уясы десем да жаңылышпайм. Анткени Ысыкөлдөн эң биринчи кыргыз элибизге Манас эпосун жеткирген Саякбай Каралаев туулуп өскөн. Ысыкөлүбүз жыл сайын туризм сферасында өнүгүп өсүп келе жатат. Мен Ысыкөлдө жашаганымда сыймыктанам жана чоңойгондо чоң салымымды кошом.